Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін көпчүлүктүн суранычы боюнча 12 бөлүктөн турган биз баардыгыбыз өлүкпүз аттуу сериалдын 1 жана 2 бөлүгүн көрөбүз. Даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Посмотри наверх. Элибизде көп сөз эшекке жүк деген накыл кеп бар. Ошондуктан айлантып тегеренип олтурбай эле сөзүмдүн токотер жерин айтайын. Эгер сиз Москвага эмгектенгени бар өзүңүздүн жумушуңузга керектүү документтерди жасатканга муктаж болуп жатсаңыз, өзүбүздүн эле бир туугандарыбыздын бирөөсүн сунуштап кетем. Байкебиз көп жылдан бери туугандарыбыздын документ маселелерине жардам берип, керектүү кагаздардын кандай түрү болбосун бүтүрүп берип туугандарыбызга көмөк көрсөтүүдө. Андыктан регистрациядан баштап мед китепчеге чейинки керектүү документтериңиздердин бардыгын жасатып алыңыздар. Тууганыбызга кантип кайрылам десеңиз +7 9 103 107 30 41. Тасманын башында Чинсу деген окуучу баланы башка окуучулар үйдүн тамашын алып чыгып эле уруа башташат. Биз бир кезде келтек жеп жаткан баланын түсү өзгөрүп эле жырткычка айлана баштагандыгын байкайбыз. Бирок ага карабай эле жанагы балдар аны тамбаштан ыргытып жиберишип, бирок түшүп кеткен бала өлбөй калып ооруканага түшөт. Ооруканага баланы көргөн Ли деген киши келип калат. Көрсө бул ал баланын атасы экен. Ал дагы баласынын түсү өзгөрүп жаткандыгын көрүп аны китеп менен чапкылап, эсин оодарып дагы эч кимге көрсөтпөй эле кутуча менен алып жөнөйт. Биз ушул жерде кутучадагы баланын зомбиге айлана баштагандыгын байкайбыз. Мындан соң кадр башка жака бурулуп Хёсан аттуу мектепти көрөбүз. Ал жердеги окуучулар мектептин жыйын терини менен алек болушуп, кээ бирлери пол жууп, кээ бирлери чаңдар тарчып иш кылып жатышкан. Бирок арасында кээ бири жалкоолук кылып уктап жаткан болчу. Бир кезде ошондой уктап жаткан кыздардын бири Хёнчу биология бөлмөсүндө ойгонуп кетип, экинчи бөлмөдө тарактаган үндөрдү угат. Көрсө ал жерде капастын ичинде ак чычкан бар экен. Ал анда чычканды эреклетем деп атып кыздын колун тиштеп алат. Бир кезде эле ал жерге Ли келип калат. Көрсө Ли бул жерде биология мугалими болуп иштейт экен. Ал жанагы кызды чычкан тиштеп алганын көрөт. Аны бөлмөдөн чыгарбай эле алып кирип кетип калды. Биз мындан соң ошол мектептин 4 окуучусу тамактанганча сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Алар так эле ошол биология мугалими Ли жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Көрсө Линин баласы жоголуп кеткенден кийин ал бир канча убакыт мектепке келбей жүрүп, кийин мектепке келгенден кийин кээ бир окуучулардын айтымында андан бери түшүнүксүз жыт чыга баштаптыр. Эртеси күнү окуучулардын бардыгы мектепке шашылып кечикпегенге аракет кылып бара жаткандыгын көрөбүз. Бул убакта мектепте биз Тасманын башында көргөн Чинсуну сабап салган балдар мектептеги дагы бир бала менен кызды алып келип эле коркута башташат. Көрсө булар мектепте андай деле жакшы эмес балдардын тобу экен. Ошентип Пак деген мугалим келип сабак башталып окуучулардын бардыгынын уюлдук аппаратын топтоп алып, анан дагы мугалими буга чейин биология бөлмөсүндө жоголуп кеткен Хёнчу тууралуу сурай баштайт. Бирок окуучулардын ал кыз тууралуу эч кандай маалыматы жок болуп, болгону биология бөлмөсүнө акыркы жолу көргөн элек деп айтат. Анда Пак Лиге жолугуп, сиз Хёнчуну көрбөдүңүзбү десе, ал мугалим жок деп жооп берип, андан соң ал бөлмөсүнө киргенден кийин Хёнчунун байланып тургандыгын көрөбүз. Ал Хёнчуга укол саят дагы бул сенин ооруңдун болгону бир азга кармап турат. Бул оорудан эми эч качан айыгылбайсың деп айтат. Андан соң ал сабак өтүп жаткан кезде жанагы байланып турган кыздын жырткычка айланып, эки жака кыймылдап жатып байланып турган колунун чыгарып алгандыгын көрөбүз. Мугалим Пак сабак өтүп жаткан кезде окуучу кыздардын бири Хисунун ичи ооруп кетип, ал уруксат алып эшикке чыгып кеткен кезде ал жерге бети башы канжалап эле Хёнчу келип калат. Ал класска кирип эле ордунан жыгылып, менин мугалим Ли байлап туруп эле укол сайып салды. Ал мени өлтүргөнгө аракет кылды десе, мугалимдин буйругу менен окуучулардын бири көтөрүп алып аны мектептеги дарыгерге алып барышып, бети башы канжалаган Хёнчуну көргөн дарыгер ич ооруган Хисуга көңүл деле бура албай калат. Бул убакта сайылган уколунун таасири жоголуп бара жаткан Хёнчу башкаларды тиштегенге аракет кылып, жанында турган окуучулар түшүнбөй эле эмне болуп жаткандыгын билбей калышты. Бир кезде мугалимдер ал жерге тез жардам чакырып Хёнчуну салып беришип, бул убакта Ли кыздын байланып турган жерине келип эле таппай калат. Анда мугалимдер ага келип эмне кылгандыгын сураса, Линин жини келип, аны ооруканага алып барбаш керек, ал адамдарга жакындаса болбойт деп эле ызы чууга түшө баштайт. Бирок көрсө мугалимдер бул убакта тартип сакчыларды дагы чакырып коюшуптур. Биз мындан соң мектептин дарыгери дагы жырткычка айланып бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал Хёнчуга укол саяйын деген мезгилде Хёнчу аны тиштеп алган экен. Жанагы мектептеги жаман балдардын экөөсү бара жатып дарыгерди түшүнүксүз акыбалда көрүшөт. Проклятие! Она головой приложилась. Напугала. Бул убакта жырткычка толугу менен айланып калган аял балдардын бирин тиштеп, тиштелген бала дагы башка окуучуга асыла баштайт. Ошентип тып-тынч мектеп бир кезде ызы чууга түшүп, элдин баардыгы качышып, жырткычка айлангандар тазаларды коолап эле аларды да жырткычка айланта баштады. Бир кезде жырткычтар мугалимдерге чейин жетип, мугалим Пактын жүрөгү түшүп, тирүү калгандар кайда качпасын зомбилер төрт тарабынан келе баштайт. Бул убакта класстардын биринде эшигин жаап бекинип алган окуучулар бар эле. Ал бөлмөдө окуган башка окуучулар дагы кээ бири эшигинен кирсе, кээ бири терезесинен кирип куткарылып калышып, терезени карап эле болуп жаткан окуяны көрүшүп, бул жагы Пусанга бара жаткан поезд болуп кетишти го деп эле сүйлөшүп калышат. Бул убакта Лени тартип сакчылар кеңсесине алып барып сурагала башташкан. Биз ушул жерде бул оорунун кандай чыккандыгын түшүнө баштайбыз. Көрсө Тасманын башындагы Чинсу көп келтек жегендиктен буну
көрүп чыдай албаган атасы Элли баласын күчтүү кылам деп ар кандай тажрыйбаларды жүргүзүп дарыларды сая баштайт. Бирок баласы күчтүү болгондун ордуна жырткыч айланып апасын тиштеп алып экөө тең зомби болуп акыр аягы аларды жок кылганга туура келиптир. Көрсө жанагы капастагы чычкандагы тажрыйбадан өткөн жандыктардын бири экен эле. Бул убакта ооруканага келген Хёнчудагы жырткыч кайланып ал жердеги дарыгерлерди тиштегилей баштап, мектепте камалып отургандар болсо ар кимдин баштыгын аңдары уюлдук аппарат издей башташат. Бир кезде алар окуучулардын бирөөсүнүн уюлдук аппаратын таап алып, ал менен тартип сакчыларга коңгуроо кылып, бизде зомбилер пайда болду десе, муну уккан тартип сакчылар олуттуу кабыл албай эле күлүп коюшат. Бирок бир кезде аларга зомби тууралуу коңгуроолор аябай эле көп келе баштады. Анда тартип сакчылар бизге ишенбейт окшойт деп уюлдук аппаратты Сончу деген кыз алат дагы өрт өчүрүштөргө чалат. Өрт өчүрүштөргө коңгуроо кылып, бизде өрт чыкты десе, алар эч нерсеге карабай эле жөнөй башташты. Бирок бир кезде алардын бөлмөсүнө Кан деген мугалим кирип келип, мен алардан зорго качып кутулдум, эми эшиктерди жабалы деп эле парталар менен эшиктерди тосо башташат. Бирок көрсө ал мугалимдин өзүнүн колу тиштелген экен. Бир заматта эле ал өзү зомбиге айланып бөлмөдөгү Минчи деген кызды тиштеп алып, экөө тең жырткычка айлангандан кийин каармандарыбыз айла жок бөлмөдөн качып чыгышат. Алар качып бара жатышса, алдынан дагы артынан да жырткычтар чыгып, эмне кылышын билбей терезелерин жыгачтары менен тосушуп, арасынан Сухёк деген бала мыкты мушташкандыктан зомбилер менен батырашып эле мушташа баштайт. Сухёк мушташа баштаганда башкалар убакыттан пайдаланып бөлмөлөрдүн бирине качып киришип, эшикти жаап алышып, бирок Сухёктун чындыгында эмне болгондугун билбей калышты. Ошентип бул бале башталгандан кийин арадан бир канча убакыт өтүп, мектептин ар кайсы жеринде тирүү калгандар бекинип олтурушкан. Буга чейин жырткычтардан жүрөгү түшкөн мугалим Пактагы бөлмөлөрдүн бирине бекинип алган эле. Бул убакта ажатканада бекинип алган бала менен кыз ал жерге кирген зомбини өлтүрүүгө аракет кылып жатышкан. Бирок алар зомбинин оозуна союл менен сайып салса дагы ал такыр өлбөй, бир кезде эле жырткычтын башына жаанын ого келип тиет. Көрсө бул мектепте жаа атыш боюнча окуучулардын тобу бар экен. Алардын кээ бирлери жаалар менен аткылап өздөрүн коргоп тирүү калышыптыр. Бул убакта мугалим Пак микрофон менен сүйлөп ал жердеги тирүү калгандардын бардыгына кайрылып, колдон келишинче бекинип тургула, буйруса бизге жардам келет деп, бирок өзүнүн сөзүнө өзү деле ишене алган жок. Анткени ал деле мектепте чындыгында эмне башталгандыгын түшүнө алган жок. Бул убакта бөлмөлөрдүн биринде тирүү калып бекинип алган каармандарыбыздын арасында эки курбы кыз сүйлөшө баштаган. Алардын биринин аты Сончу, экинчисинин аты болсо Исаак болчу. Сончу Исаактын колун кармап, сенин колуң аябай муздак экен, эмнеге мындай болуп жатат деп эле түшүнбөй калса, Исаактын бир маалдары көздөрү кызара баштайт. Көрсө алар качып келе жаткан кезде анын дагы бутун тиштеп алыптыр. Бирок ал өзүнө өзү ишенбей, мен эми зомбиге айланамбы деп аябай коркуп, анын курбу кызы Сончу дагы бул нерсеге такыр ишенгиси келбей турду. Анткени алар жаштайынан курбу болуп, бири-бирин аябай жакшы көрүп өсүшкөн эле. Кантсе да аны Чхонсан деген бала терезеден ыргытып жиберет. Биз ушул жерде Чхонсан курбусунан айрылган Сончуну жакшы көрүп жүргөндүгүн түшүнөбүз. Мындан соң башка бөлмөнүн ичинде зомбилердин арасында буга чейин бөлмөгө киргенге жетишпей калган Сухёктун тирүү калгандыгын көрөбүз. Сухёк дагы ал жерде качуунун жолун издеп жүргөн. Бул убакта бөлмөдөгүлөргө топтолгон зомбилер киргенге аракет кылышып, каармандарыбыз башка аргасы жок экендигин түшүнүп терезе менен качууну чечишет. Алар өрт учурунда суу чачыраткыч шлангыны атайын байлашып, терезеден ыргытышып аны жип кылып түшкөнгө белсене башташат. Бирок алардын түшүргөн шлангысы экинчи кабатка эле жетип калган эле. Биринчи болуп Кёнсу коркконуна карабай эле аны түшүрүп жиберишип, түшүп бара жаткан каарманыбыз кээ бир бөлмөлөрдө зомбилердин аябай көп экендигин көрүп, экинчи кабатка жетсе ал жерде мугалим Пак терезени ачат. Көрсө Пак микрофон менен ошол жерде сүйлөп жаткан экен. Ошентип окуучулар экинчи кабатка өсүүдөн биринин артынан бири түшүп, эшикти кармагандар азайгандыктан зомбилер ичкериге кирейин эле деп калышкан. Аягында Сончу менен Чхонсан эле калды. Анда Чхонсан биринчи Сончуну түшүрүп жиберип, өзү акырында калып, бул убакта Сухёк дагы бекинип олтурган бөлмөсүнөн терезеге чыгып кетет. Мындан соң куткарылгандар терезеден зомбилердин ыргып жаткандыгын көрүштү. Каармандарыбызга акыркы калган Чхонсандын тагдыры эмне болду белгисиз болуп калат.